Эреже ушундай экинчи окуу. Менчиктештириш керек. Себеби деген бир эле менчиктештирбеген жайыттар калган. 5 жылга бергиле биринчи иретти. Бүтүн Кыргызстан Одумаров. Урматтуу кесиптештер, урматтуу өкмөт мүчөлөрү. Экинчи окууга алып келгенде дагы Талант Турдумач моомдай режимде болуш керек. Жана Алмаз Акымжанович айтып атпайбы? Могул жерде сүйлөгөн депутаттардын ар биринин сунуштары кириш керек. Эреже ушундай. Эреже ушундай, экинчи окуунун эрежеси ушундай. Анан комитеттин төрагасы дагы бул сунушка каршы болбогондон кийин добушка койбой туруп эле кайтарып жибериш керек. Ошол экинчи окууга даярдалышы керек. Мүмкүн парламенттик угуу өткөрүү керек. Жерлерден айыл өкмөттүн жетекчилерин, жайыт жанакы коомдордун жетекчилерин алып келип, алардын да пикирин угушубуз керек. Мен жана сөзүмдүн башында айттым, социалдык чыңалууга алып келе турган маселе ушул. Анан моомдай кылабыз, бак тигебиз, тигинтебиз, минтебиз. Завод, фабрикаларды менчикке берип атканда дагы дал сизге окшоп сүйлөгөн. Жок, эч ким сөз көрбөйт. Ошол багытта кетет. Кастрюль чыгарган кастрюль чыгарат, тарелка чыгарган тарелка чыгарат деп. Натыйжада базарлардын бүтүндөй баары эски заводдор менен фабрикалар. Оштогу Наса завод эмне болду? Келечек базары болду. Бишкектеги жанакы КСКлар эмне болуп атат? Тигүүчү фабрикалар эмне болуп атат? Ошондуктан башын кылтыйтып чыгарып койгондон кийин ар жагыны жана бир кесиптешибиз туура айтты, калган жагын өзү жол таап алат. Ошондуктан добушка койбой эле экинчи окуу режимине кайтарып жиберишиңиз керексиз. Комитеттин төрагасы макул болду. Рахмат. Рахмат. 4-нчү микрофон. Рахмат. Азыр мен берде министерствонун өкүлдөрү бизге туура эмес маалымат берип атат. Мындайча айтканда депутаттарды вообще алдап атат, мындайча айтканда. Себеби деген мындай да, азыркы күндө эле азыркы закондор ошол жайыттарды, колдонбой турган жайыттарды башка багытта иштеткенге биздин закондор жол берет. 515 постановление 13 жылда. Анан кийин жер кодексинин 15 беренеси жол берет ошого. Единственный бул документтер эмнеге жол бербейт? Менчиктештиргенге жол бербейт. Ошондуктан булар колдонгусу келбей атат азыркы закондор, действующий законду. Булар именно ушул өзгөртүүнү киргизген максаты, бир эле максаты. Менчиктештириш керек. Себеби деген бир эле менчиктештирбеген жайыттар калган. Ошондуктан аябай туура эмес маалымат берип атат. Чоң рахмат. Ушуну көңүлгө алып койсоңуздар. Рахмат. 5-нчи микрофон. Кетегөз округу Малиев. Урматтуу коллегалар, негизи бул маселе оор. Мен эмне дейин деп атам да. Мага бир дагы шайлоочу кайрылган жок, ушул мыйзамды колдоп кой депчи. Бир дагы шайлоочу кайрылган жок. Бир да дыйкан кайрылган жок. Ачык сөз да. Ошон үчүн жана Адахан айткандай жакшы сунушту берди. Биз ушул жерде айткан маселелерди силер жазып алып, анан мыйзамга киргизиш керек да, ушул комитет менен чогуу министрлик. Себеби өткөн жолу айттым эле. Кайсы жерлер ушул жерге эмеге берилет депчи. Ошол кайсы жайыттар жанагы өздөштүрөт деп суроо берсем, бүгүнкү күнгө чейин жок суроомо жоопчу. Ар бир айыл өкмөттүн айтышар керек. Бул айыл өкмөттү мынча гектар кетет, бул айыл өкмөттү мынча гектар кетет деп тактап беришер керекти. Эртең эмес, бүгүн. Дагы бир сунуш айтып коеюн учурдан пайдаланып. 20 жыл дебей, 5 жылга бергиле биринчи иретти. Жазып койгула мыйзамга 5 жылга. Анан өздөштүрүп иштесе, дагы 5 жылга узартасыздар. Эмнеге сразу эле 20 жылга берип иштеп, өмүр бою эле болот. Мына өткөндө айттым эле, Тоо менен Жетөгөздүн жайыттар боюнча. Жайыттарды өмесин курчап алгандар бар. Эки этаждуу заманбап үйлөр куруп алгандар бар, жайыттардачы. Мыйзам жол бербейт. Бирок ошону жасап аткан адамдар көп эле. Айттым эле, чара жок бүгүнкү күнгө чейин. Чара көрөбүз деп жообу келди, бирок чара көрүлгөн жок эч кандай. Ошон үчүн бул мыйзам азырынча чийки деп ойлойм. Буну дагы иштетиш керек, кайтарып бериш керек. Рахмат. Рахмат. 1-нчи микрофон.